Шаршембе күнгө карата облус аймагынан алынган окуялар түрмөгү назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Нарын облусу боюнча ВИЧ инфекциясына кабылгандардын саны 80 адамга жетти. Алардын ичинен 2-өсү өспүрүм балдар. Андыктан абалды жөнгө салууга карата аракеттер көрүлгөнү менен абал оор бойдон калууда. Алдыдагы шайлоого жогорку жана жергиликтүү кеңештерге айымдарды тартуу үчүн аракеттер башталды. Залкар инсан Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы Ат Башы районунда улантылды. Нарын облусунун өнүктүрүү фондунан жергиликтүү долбоорлор каржыланат. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты Нарын облусунун Теңир Тоо өнүктүрүү фондундагы 1 миллион 44 миң сом акча каражатын натыйжалуу пайдалануу максатында социалдык, экономикалык өнүгүү багытындагы 5 долбоорду тандап алды. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 24 октябрынан 5 ноябрына чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында кулактандыруу жарыяланып, анда облустун өнүктүрүү фондундагы каражат шаарлардын жана айыл аймактарынын жергиликтүү коомчулуктарынын жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана жергиликтүү экономикалык өнүгүү үчүн шарттарын түзүү максатындагы долбоорлор үчүн жумшалары. Долбоорлор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдын 10 ноябрындагы 633 токтому менен бекитилген типтүү жобого ылайык кабыл алынары билдирилген эле. Кулактандыруунун негизинде облустун аймактарынан жалпы 7 долбоор тапшырылып, анын ичинен 5 долбоор байкоочу кеңеш тарабынан жактырылды. Тактап айтканда, Нарын облусунун Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан Актала районунун Баетов айылындагы Жаш Тилек бала бакчасын керектүү эмеректер менен камсыздоого, Нарын районунун Дөбөлү айылындагы Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебине техникалык каражаттарды алып берүүгө, Нарын районунун Миң Булак айылындагы Сырымбет ата бала бакчасына балдар аянтчасын курууга, Жумгал районунун Чаек айылындагы Ногойбаев атындагы орто мектебине компьютердик класс ачууга, Жумгал районунун Ташдөбө айылынын инфра түзүмүн жакшыртууга бардыгы 1 миллион 41 миң сом каржыланат. Аталган долбоорлорду каражат менен камсыздоо мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлмөкчү деп билдирди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов Швейцария мамлекетинен Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Вероник Ульманды кабыл алды. Анда негизинен кызматташтык боюнча кеңири сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Муну менен катар Европа өнүктүрүү банк аркылуу каржыланып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан Нарын шаарындагы таза суу түтүктөрүн реабилитациялоо долбоорунун экинчи этабы каржыланары маалым болду. Анда айтылгандай, экинчи этабы 3 тараптуу келишим менен ишке ашырылмакчы. Жана бул жолкусунда 6 миллион евронун айланасындагы каражат которулары айтылды. Эми башка жаңылыктардан ВИЧ СПИД оорусу учурдагы көйгөйлүү маселелердин бири болуп калууда. Өкмөттүн 2017-2021 жылдарга карата АИВ инфекциясын жеңүү боюнча программасын аткарууга милдеттендирилген. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, ички иштер бөлүмдөрүндө, айыл аймактарында аткарылбай калган көп иштер бар. Илдет менен күрөшүүдө аймактардагы сектор аралык иштер дээрлик координацияланбай калган. Чет мамлекетке чыгып келген мигранттардын анализ алуу дээрлик аткарылбаса, кош бойлуу аялдардын түгөйлөрүнөн анализ алуу толук аткарылбайт. Бул маалыматтар СПИД оорусун алдын алуудагы маселелерди кароо боюнча облустук саламаттыкты сактоо координациялык комиссиянын отурумунда айтылды.
Өкмөт ВИЧ инфекциясын жеңүү боюнча атайын 5 жылдык программа кабыл алып, аны Нарын облусунда ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бийлик башында турган мекеме, ишкана, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бейөкмөт уюмдар милдеттендирилген. Бирок учурдун актуалдуу маселелеринин бири жугуштуу оорунун алдын алуу жана дарылоого каршы иштөөдө дал ушул милдеттемелерди алган орган, мекемелер одоно кемчиликтерди кетирип, жоопкерчилик тартпай келишет. Тактап айтканда, СПИД оорусунун вирустук инфекциясын эрте табууга, сапаттуу аныктама коюп, дарылоону жакшыртууга, энеден балага өтүшүн азайтып, оорукана ичинде таралышын алдын алууга карата милдеттерин аткарууда шалаакылык кылып келишет. Мындай көңүл коштуулукка райондук, шаардык администрация башчылары жол бергендиктен улам аткарылган иш-чаралар тууралуу жалган маалыматтар берилип, эрежелерди сактоого карата кайдыгер мамиле уланып келет. Дарыгерлердин ВИЧке этиаттыгы жок болуп, шектөөлөр бардыгынан 903 буйрук негизинде ВИЧ инфекциясы боюнча клиникалык протокол деген буйрук бар. Ал жерде деген 43 только клиникалык показания менен 43 перечень бар. Ошонун буйруктарын толугу менен аткарылбай текшерилбей келет. Баарынан да ВИЧ-СПИД дартына каршы күрөшүү саламаттыкты сактоо тармагында кайдыгерликке учурайт. Клиникалык жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча ВИЧ инфекциясын аныктоо үчүн тестирлөөнү кеңейтүү жөнүндө министрдин буйруктары аткарылбай калган. Эң негизгиси 4800 кош бойлуу аялдардын жолдошторунан анализ алуу зарыл болсо, мунун ичинен 3112 жыныстык өнөктөштөрдөн тийиштүү анализдер алынган эмес. Ошондой эле акыркы 2 жылдын ичинде клиникалык оорулар арасынан ВИЧ инфекциясы аныкталган учурлар көбөйгөн. Ошого карабастан дарыгердин ВИЧке этияттыгы жок болуп, шектүү оорулардын бардыгы дээрлик текшерилбейт. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын бөлүмдөрүндө дарыланып жаткан бейтаптардан дагы ВИЧке карата анализ алынбай калат. Табуунун үстүндө иштеп атабыз. Анан ушул табылгандардын арасынан көпчүлүгү баягы оорусу менен шектүү болгон клиникалык көрсөткүчтөр бар оорулардын арасынан табылып атат, кош бойлуулардын арасынан табылып атат. Анан быйылкы жылы ушул жаңы приказ келген бизге, саламаттык сактоо министрлигинин приказы, ушул кош бойлуулардын жыныстык өнөктөштөрү, эми алардын күйөөлөрү, половой партнеры деген ошолордун арасынан бирөө табылып атат. Мигранттарды обследовать эткиле деген алардын арасынан бирөө табылып атат. Дарылардан дагы жаңы дарылар келип атат. Бизгечи долутерга деп коет, бул бир таблеткадан эле бир маал ичилет. Анан вирустук жүктөө, адамдын организминдеги вирустук жүктөөнү ылдыйтып жүргөнгө жакшы жардам берип атат. Координациялык кеңеште ВИЧ-СПИД илдетин аныктоо үчүн анализдерди кеңейтилген шартта жүргүзүп, өзгөчө айыл өкмөттөр тарабынан мигранттардын тизмесин тактап, аларды текшерүү зарылчылыгы белгиленди. Максат дартты эрте аныктап, дарылоо менен вирустук жүктөөлөрдү азайтуу. СПИД оорусуна текшерил деген акцияларды өтүп атабыз. Муну биз мына 1 декабрь СПИД күнүнө карата Ат башыда өтө турган чоң базарга алып чыгалы деп атабыз. Ошол жактан атайын чатыр тигели деп атабыз. Ошол жерден бүт баягы лабораториялык бир керектүү приборлорубузду алып барып алып, анан азыр деген эң оңой жолу мына шилекейден эле алып текшерүү жолу бар да. Анан ошол тесттерибиз даяр. Ошо менен кабылуучулардын бардыгын тең текшерүүгө алалы деп атабыз. Жыйында айтылган кемчиликтерге караганда, дал ушул координациялык комиссия мүчөлөрү башкарган мекеме, ишканаларда ВИЧ-СПИД дартын алдын алуу, кечиктирбей таап, дарылоого карата жетиштүү аракеттер көрүлбөйт экен. Маалымат үчүн белгилей кетсек, бүгүнкү күнгө алынган маалыматтарга караганда, облус аймагында аталган дартка чалдыккан 180 жаран бар. Каза болгондордун саны 37. Өкүнүчтүүсү 14 жашка чейинки 2 өспүрүмдөн да аталган вирустук инфекция табылган. Жыныстык жол менен жугузуп алуу учуру басымдуу болуп, 180 бейтаптын 119-у эркектер түзөт. Нурзада Мукашева, Бакчар Сарсаров, Нарын шаары. Учурдун талабына ылайык кадр даярдоо жана туура адистикти тандоо боюнча бүгүн Нарын шаарындагы Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде негизги билим берүү программалары менен тааныштыруу аталышындагы конференция өткөрүлдү. Ага жумуш берүүчүлөр жана аталган окуу жайдын жамааты жана студенттери катышышты. Негизинен конференциянын башкы максаты кадр даярдоодогу билим берүүнүн сапаттуулугун заман талабына шайкеш келтирүү болгондуктан суроо жооп иретинде талкуу өткөрүлдү.
Дегенибиз учурда жумуш берүүчүлөр менен жогорку окуу жайлардын ортосунда кызматташтык болбогондуктан жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн басымдуу бөлүгү өз адистиктери менен иштеп кете алышпай келет. Ушундан улам аталган конференция жумуш берүүчүлөр менен кызматташтык жана аталган окуу жайда окутулган адистиктер боюнча маалымат берүү иретинде уюштурулган. Мындан сырткары жумуш берүүчүлөр тарабынан заман талабына ылайык адистерди даярдоо боюнча дагы сунуштар айтылды. Адистик алгандан кийин ушу жарайт бекен, ушунун ичиндеги предметтер, ушул адистик алып толук профессионал боло алат бекен деп ушул тарихте, ушул максатта ушундай конференцияларды өткөрүп атабыз да, ошол окуу программаларын билим берүүчү жогорку окуу жайындагы талкуулоо. Себеби бизде студенттер келет, 4 жыл окушат, кетип калышат. Кээ бир ата-энелер жада калса билбейт, кайсы предметти окуп атат. Анын компетенттүүлүгү кандай? Чындыгында ошол жооп береби бүткөндөн кийин? Окууну бүткөндөн кийин диплом алып туруп иштей алабы бир жерде? Ошон үчүн иш берүүчүлөр менен, себеби биздин университет бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бир жерге барып иштеш керек да. Бизде ушу Нар мамлекеттик университет өзүнүн стандарт менен даярдап атат, бирок бизде, мисалы үчүн азыр бизде ОРТ деген бар. Анан ошо ОРТга биздин мугалимдер даярдаганга даяр эмес да. Анткени логикалык суроолор бар, аналитикалык суроолор бар. Анан ушу биз сунушубуз бар эле Нар мамлекеттик университетке ушу логикалык, аналитикалык тесттер боюнча дагы студенттер менен бир тыгыз иштеп, анан ошолор дагы биз келгенде биздин окуучуларды, келечекте окуучуларды ушу ОРТга да бир жакшы бир даярдык жагынан дагы бир көңүл буруп, ушу логикалык, аналитикалык суроолор менен да даярдаса деп. Алдыда боло турчу жогорку жана жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аялдардын тартылышы башка маселе болууда. Анткени мыйзамдагы киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык айымдар үчүн кеңештерге 30% квота милдеттүү түрдө сакталмакчы. Мындан улам Улуттук демократия институту тарабынан аялдар өзгөртүүнү алып келишет аттуу жалпы улуттук кампания башталды. Анын алкагында Нур Жолбер өкмөттүк эмес уюму лидер айымдар менен иштешип, аларды шайлоого тартууга карата аракеттерин жүргүзө башташты. Андыктан келечекте депутат болууну каалаган айымдар аталган уюм менен байланышып, өздөрүн шайлоого даярдаса болот. Кененирээк кийинки сюжетте айтылат. Алдыда боло турчу парламенттик жана жергиликтүү шайлоолорго даярдык көрүү учур талабы болууда. Айрыкча мыйзамда киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү калкка жеткирүү зарылдыгы турат. Анткени шайлоонун таза жана ачык айкын болушу үчүн эңириде жарандардын маалымдуулугу башкы орунда. Айрыкча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн бир пункту болуп, айымдарга 30% мандаттык квотанын берилиши. Мындан улам айымдарды шайлоого даярдоо учур талабы болууда. Буга чейинки шайлоолордо белгилүү болгондой, тизмеде гана айымдарга орун берилип, бирок депутат болгон соң мандаттарын тапшырышып, ордуна эркек жолдош келген. Себебин болса партия ичиндеги саясий маселе деген гана жооп болуп келген. Эми өзүңөр билесиңер, буга чейинки шайлоолордо аялдар деген тартылсын деген 25% квота бар болчу, бирок аны тартып келип эле кайра киргизилбей, акыркы кезде ошол мыйзамда толугу менен аткарылбай калганда. Анан өзүңөр билгендей жогорку кеңеште толугу менен бүт эркектер көп болсо 3% аялдар. Айылдык кеңештердин кээ бир айылдык кеңештерде аялдар жок болгон болуп калып атат да. Анан быйылкы жылы ошол Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Ал номер 117 мыйзам 8 август 2019 баштап ишке киргизилди. Анын дагы өзүнчө бардык механизми жазылды. Бул айылдык кеңештерге аялдар үчүн 30% резерв калтыруу механизми болуп саналат да. Жогоруда айтылгандай көрүнүштөргө эми алдыдагы шайлоолордо толугу менен бөгөт коюлду. Айымдар үчүн тизмеде эмес мандаттык квоталардын каралышы менен алдыдагы шайлоолордо абал өзгөрөт дегенге ишеним чоң. Андыктан жогорку билимдүү алдыңкы лидер айымдарды талапкер катары шайлоолорго катыштыруу үчүн окутуу иштери жүргүзүлүүдө. Демилгелүү ишкер аялдар фонду тарабынан аялдар өзгөртүүнү алып келет аттуу кампания старт алды. Бул кампанияны Улуттук демократиялык институт колдо жүргүзүп жатат. Негизги максаты болуп бул жерлерге лидер активист аялдардын жардамы менен улуттук кампания боюнча 30% квота боюнча маалымат таркатат. Ошо лидер активист аялдарды окутуп алып, кандай кылып иш-чараларды жүргүзөбүз жолдорун сүйлөшүп алдык. Негизги жүрүү жолдору болуп, мисалы айта кетсем, дебаттар,
флешмобдор, тегерек столдор өткөрүү түрүндө болуп атат. Аялдар өзгөртүүнү алып келишет деген урандын алкагында учурда өлкөдө улуттук кампания жүрүүдө. Улуттук демократиялык институттун көмөгү менен ишке ашып жаткан долбоорго ылайык Нарын облусу боюнча лидер айымдар окуулардан өткөрүлүүдө. Алардын бири Нарын шаарындагы номер 87 Мамед Мырзабеков атындагы кесиптик окуу жайынын мугалими Мээрим Жамгырчиева 2021 боло турчу Нарын шаардык кеңешке катышууну максат кылууда. Аялдардын багы мамлекеттик башкаруучулук кызматта азыраак орундарда болушуп, аткаруучулук орунда гана болуп калып атышат да. Анан ошого байланыштуу бул шайлоо кодексинин жаңы мыйзамдарында бул аялдарды колдоо же болбосо аялдарга 30% квота берилип жатат аялдардын мамлекеттик кызматка келүүсүнөчү. Ошондон улам бизде алдыдагы шайлоолордо мен өзүм дагы ошол шаардык кеңештин депутаттыгына болобу же болбосо алдыдагы дагы кызматтар болобу ошолго өзүм ат салышайын деп жатам. Анан биздин эми планыбыз кандай, биздин максатыбыз кандай? Биздин бүгүнкү күндө ошол аял затынын ичинен баягы мугалимдердин көйгөйүн алып чыгайын деп атам. Өлкөдө жүргүзүлүп жаткан улуттук кампаниянын алкагында айымдарды шайлоого катышууда эл алдында сүйлөө, программа түзүү жана депутат болгондо кандай маселелерди алып чыгышы керектиги тууралуу окуулар жүргүзүлдү. Азырынча облус аймагынан 30 айым шайлоого катышууга аттанышууда. 2021 жылдагы депутаттыкка өздөрүнүн кандидатурасын коюу деп максатуу ошо аялдарды ойготуу. Себеби аялдар социалдык көйгөйлөрдү көп жакшы түшүнгөндүктөн мен аялдарды чакырып кетет элем, баарыбыз активдүү катышып жана бири бирибизди колдойлу деп. Натыйжада айымдар тармактар боюнча көйгөйлөрдү көтөрүшүүдө. Алардын бири кесипий кызматкерлерди даярдоодо, мугалимдердин билимин тереңдетүү дагы учурдун маселеси дешет. Мугалимдин билимине жараша кадрлар даярдоодо билимин жогорулатууда. Мугалимге бул мугалим өзү деген баягы билимди берип жатып, өзү дагы билимдүү болот дегендей, канчалаган көп окууларга барып турса, тренингтерге катышып турса, бул алар үчүн чоң стимул болуп турат. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча жалпы 63 айылдык жана 1 шаардык кеңеш бар. Аларда жалпысынан 834 депутат бар болсо, булардын ичинен 130 аялдар түзөт. Тагыраак айтканда, Нарын шаардык кеңеште 7, ал эми айылдык кеңештерде 123 айым депутат бар. Ал эми 700дөн ашуунун эркектерди түзүп, айрым айылдык кеңештерде аялдар такыр эле жокко эсе. Андыктан жаңы мыйзам боюнча мындай көрүнүш болбойт. Бул өзгөртүүнүн болушун мен аябай колдойм, себеби деген социалдык проблемаларды көбүнчө аялдар жакшы билет. Бизде акыркы жылдары билесиңер социалдык проблема көйгөйлөр аябай күчөп турган мезгил. Ошон үчүн жергиликтүү кеңештерде дагы, жогорку кеңеште да аялдардын болушу зарыл. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, быйылкы деле акыркы жылдары уже депутаттарга мындай ишеним, элдин ишеними жоголду моундай эле жоголду деп эле айтсак болот. Эч ким ага ишенбейт, аткарбайт деген сыяктуу. Анан аялдар келип бир өзгөртүү алып келет деген ойдомун. Аялдар баары бир өзгөчө, бөлөкчө карайт, баардык мыйзамды аткарганга так аткара алышат деген ойдомун да. 2020 жылдан тарта жергиликтүү кеңештер менен жогорку кеңешке шайлоо иштери башталгандыктан айымдар жогорку жана жергиликтүү кеңештерде өз ордуларын таап, социалдык маселелерди жөнгө салууда салым кошуп, калктын депутаттарга болгон ишеничин артат дегенге үмүт чоң. Андыктан шайлоого талапкер болом деген айымдар Нарын шаарындагы Нур Жолбор өкмөттүк эмес уюмуна кайрылыңыздар. Чапара Садыкказиева, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилөө иштери уланууда, залкар инсандын басып өткөн жолун муун урпактарына таанытууда, атайын иш-чараларды өткөрүү максатында атайын Турдакун Усубалиев атындагы фонд уюштурулган. Аталган фонддун өкүлдөрү жерлерди кыдырып, фонддун өнүгүшүнө карата салым кошууга жарандарды чакырышууда. Теманы кийинки сюжет улайт. Түшүмдү сактап калышыбыз керек. Ал үчүн соң көлдүн суусун нарында куйдурушубуз керек. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын имараты, өкмөт үйү, борбордук китепкана, цирк, бир нече кичи райондор, Манас аэропорту сыяктуу ири курулуштар, айыл кыштактарга чейин салынган социалдык объектилердин курулушу мамлекеттик, партиялык саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин ысымы менен терең байланыштуу. Анын кыргыз эли үчүн ат көтөргүс жасаган эмгектерин чагылдырган иш-чара Ат Башы районунун Казыбек айылынын маданият үйүндө уюштурулуп, мектеп окуучулары тарабынан чакан концерттик программа болуп өттү.
Eskisi Усубалиевдин убагындагы алтын доорду чагылдырып көргөзгөнгө аракет кылдык. Именно ошо действительно Усубалиев иштегендеги ошо жылдар чынында биздин Кыргызстан үчүн, биздин мамлекет үчүн чынында алтын доор болуптур. Андан бери заман алмашып кетти, сайыш тарап кетти. Ошонун негизинде таптакыр эле бир таптакыр башкача чөйрөгө, таптакыр башкача заманга келип отуруп калдык десек болот. Анан действительно ал кишиден кийин эч кандай ушундай сырттан келгенде конокторду алып барып көргөзө калчу жерибиз жок. Жогорудагы салтанаттуу аземдин өткөрүлүшү өсүп келе жаткан келечек муунга бир топ эле тарбиялык мааниге ээ болуп калары талашсыз. Сабактын максаты эң негизгиси бул окуучуларга жана ошондой эле мугалимдерге бул Турдакун Усубалиевдин ким экени, ким болгону жана ошондой эле тарыхта кандай темалар менен жазылганын бизге белгилүү болуш үчүн ушул тарбия саатты койдук деп эсептеймин. Бул тарбия сааттын эң жаккан жери мага бул Турдакун Усубалиев жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билдик жана ошондой эле анын баскан жолун, анын кылган эмгектерин дагы үйрөнүп өттүк. Белгилей кетсек, залкар инсан Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы жер-жерлерде белгиленүүдө. Мунун алкагында мамлекетти чейрек кылым башкарган улуу инсандын өмүрүнө, ишмердүүлүгүнө байланыштуу ар кыл иш-чаралар өтүп жатат. Мындай иш-чаралардын бири болгон Турдакун Усубалиев атындагы фонд ачылып, облустун бардык жеринде жайылтуу иштери жүргүзүлүп келүүдө. Фонддун негизги максаты Усубалиевдин атын өчүрбөй, муундан муунга жеткирүү. Эми жана эстеликтерди койсок, жана да айтылып кетти, эстеликтер эми турат экен. Аны мындай бир түрүгө айландырып, турмуштун агымына жараша барлык элдин кийинки муундар ошо унутуп калбаш үчүн, дайым өлбөс өчпөс кылыш үчүн ушул фондду ачып, анан жанагы фонддун кыскача максаттары жанагы балдар. Маалымат катары айта кетсек, Турдакун Усубалиев кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышы, алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланышына, маданий жактан өнүгүшүнө, парламенттик системанын түптөлүшүнө, ошондой эле Кыргызстанды жана анын борбор шаарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө зор эмгек сиңирген, тарыхта аты калган инсан. Азема Жекешева, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Шаршембе күн мына ушундай окуялар менен жыйынтыкталды. Кайрадан эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.